Сокулукта 4 жаштагы 3 бала көлмөгө чөгүп каза болду. Ички иштер министрлиги бөөктөр чөгүп кеткен кырсыктын чоо жайын айтты. Маалыматка ылайык балдар үйдөн алыс эмес жердеги муз тоңгон көлмөдө ойноп жатышкан. Эч кандай тосмо болгон эмес. Жергиликтүүлөр балдарды суудан алып чыгышкан, бирок алар тез жардам келгиче үзүлүшкөн. Кошо жүргөн бала үйүнө чуркап барып айткан, бирок ал жакшы сүйлөй албагандыктан апасы кырсык болгонун түшүнбөй койгон. Ээрчип барганда гана суудагы балдарды көрүп жардам чакырган. Каза болгон балдар кошуна жашаган туугандарыныкы экени кабарланды. Милиция кырсык боюнча текшерүү жүргүзүүдө. УКМК шылуунукка шектелген 9 кишини кармады. Арасында мурда адам өлтүрүп соттолгон 22 жаштагы жигит бар. УКМК WhatsApp, Telegram, Лалафу аянтчаларындагы аккаунттарды активдештирген дроперлердин тобу Кыргыз Республикасынын жарандарын, банк карталарын сатууга көндүрүп, эл аралык деңгээлдеги шылуундарга сатып жүрүшкөнүн айтты. Ал номерлерден кыргызстандыктарга УКМК, Улуттук банк жана башка органдардын кызматкерлеринин чалуулар, ар кандай коркутуулар түшүп турган. Кылмышка шектелип 16-дан 30 жашка чейинки 9 адам колго түштү. Алардын 3-өө жашы жетелектигине байланыштуу ата-энесинин милдеттемеси менен коюу берилген. Калганы камакка алынды. Кармалгандардын 2-өө мурда каракчылык, тоноо боюнча, 22 жаштагысы адам өлтүрүү боюнча соттолгон. Маркум уулун карыз болчу деп атасынан акча опузалаганга шектүүлөр кармалды. Милицияга кайрылган жаран Хамза жана Али деген белгисиз адамдарга чара көрүүнү суранган. Жабырлануучунун айтымында алар каза болгон уулун карыз болчу деп 7 миллион сом талап кылышкан. Иш козголуп, иликтөөнүн жүрүшүндө 21 жана 25 жаштагы жарандар кармалган. Жакшы айтып атам. Либо машинаны өткөрүп бересиң, либо үйдү өткөрүп бересиң, либо кызыңа кайтып калбасын да. Кийин 40 жаштагы дагы бир шектүү колго түшүрүлгөн. Милициянын маалыматына караганда ал кылмыштуу сценарийдин уюштуруучусу болгон. Жабырлануучу менен көптөн берки тааныштыгын пайдаланып, маркум уулун шылтоолоп, олжого жеткиси келген. Шектүүлөр камакка алынып, тергөө уланууда. Жети өгүздүн Чырак айылында диний тарбия мугалими окуучуларды сабаган. Видео соц тармакта тарап жатат. Райондук милиция ата-энелердин бири арыз жазып, анын 8 класста окуган уулун жана классташтарын диний тарбия мугалими сабаганын билдирген. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү башталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, бирок тараптар өз ара келишип алгандыктан ата-энелери балдарын текшерткен эмес. Мындан улам кылмыш иши козголгон жок. Бишкекте 1,5 жаштагы кыз батарейка жутуп алып, дарыгерлер аны сактап калышты. Кыз 2 февралда Улуттук эне жана баланы коргоо борборуна жеткирилген. Ата-энесинин айтымында бир күн мурун ымыркай бөтөн нерсе жутуп алган. Башында тыйын болушу мүмкүн деп ойлошкон. Гастроскопия учурунда кыз чоң жалпак батарейканы жутуп алганы аныкталган. Дарыгерлер батарейканы алып чыгышкан, бирок кыз кызыл өңгөчүнүн терең химиялык күйүгүнө кабылган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мен жакшы айтып атам. Либо машинаны өткөрүп бересиң, либо үйдү өткөрүп бересиң, либо кызыңа кайтып калбасын да. Өтүп кетсең да, үйүнөн коштуу өлгөнү да. Эми бар элек, аким бар. Я. Канча күн болду? Аким кетти. 10 күн. 10 күндөн ашты. 10 күндөн ашкандан бери ат башында аким жок, Брау. Эмне үчүн бар эле? Сиз президенттин өкүлүсүз, чалбайсызбы, сурабайсызбы? Чыгыңыз. Муну президентибиз деле билбейт.
Маалыматты коюңуз да, биздин аким жок деп. Акимди алмаштырган күнү, аким кеткен күнү, ошол күнү барыш керек. Жаңы акимчи. Анан бир акимди алып кетип калып, 10 күн, 15 күн, 1 ай акими жок район туруп. Бул деме деген, бул сиздин күнөөңүз ошолчу. Уктуңузбу? Бүгүн чечкилеби. Мына бүгүн понедельник, бүгүн кайсы? Экисиби? Бүгүн экиси понедельник. Бүгүн чечкилеби. Ат башыга аким бүгүн коюлду. Билбейм кайсы акимди коет, ошол жакта биздин эмелер тандап алат, бирок ошонун баарын даярдап туруп эле кылышпайбы? Макулбу? Ошон катуура караңыздар. Бул биздин мынау жетекчилердин ушул жерде иштеген баягы жетекчилердин туура эмес мамилеси. Аны сиз карап турушуңуз керек. Ар бир точканы карап Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.